Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда кайрадан биздин Курама деп аталган телебирүүбүз эфирде. Келиңиздер, анда эмесе биздин бүгүнкү коногубузду сиздер менен тааныштырып өтсөм. Ким деп турсаңыздар, өзүңүздөргө белгилүү, легендарлуу ырчы, жанадагы сонун бийиктиктерге жеткен музыкалдуу ырлардын аткаруучусу десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Даңк орденинин ээси Ырыскелди Осмонкулов мырза. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ден соолугуңуз кандай, жакшысызбы? Аман эсен, баары жакшы. Келиңиз, анда эмесе сизди көрүп жаткан жалпы биздин көрүүчүлөр менен саламдашып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, мен сүйүктүү көрөрмандар. Албетте мына күз маалында жолугуп атабыз. Бул абдан жакшы деп ойлойм. Анткени ошо эле биздин жазуучу, ошо дүйнөлүк жазуучу Пушкиндин айткан жакшы сөзү бар. Күздү өтө жакшы көрчү эле. Негизи жыл сайын ошого Пушкин айткан сөзү абдан далил болуп атат. Сонун маал, сулуу маал. Баскын эле келип турат да, машинадан түшүп, машина айдабай эле велосипед болобу, жөө болобу, ошо менен ушул мал өтө кызык деп ойлойм. Демек сизге күз мезгили жагат. Акыр убакта жагып атат. Мурда дайыма жаз дечүмүн. Албетте жаз бул ойгонуу да. Күз болсо бул өзүнчө бир философия, тереңдик. Күз маалында ушундай бир адамды ойготкон, адамдын жан дүйнөсү өтө чыгармачылык адамдарды өзгөчө ойготкон маал да. Жакшы убак экен да сиз үчүн десек деле жаңылышпайбыз. Ал эми мага өзүмө дагы күз мезгили аябай кандай жагат. Көрсө баарыбызга жагат экен. Ырыскелди мырза, сизди чакырганыбыздын себеби, сизде бир сонун мыкты жаңылык бар экен. Жакынкы күндөрү өзүңүздүн бир жеке концертиңизди коеюн деп пландап жатыптырсыз. Ошол тууралуу бизди көрүп жаткан көрөрмандарыңыздарга жалпы кенен маалымат. Буюрса, Кудайым ден соолук берсе, Кудайым дем берсе, албетте ошо 10 ноябрда өзүнүн 50 жылдык жана 30 жылдык чыгармачылык кечеси өтмөкчү. Негизи эми мен көп жылдар болуп калыптыр. Ошо көрөрмандар менен мондай чоң концертте жолукпай калганыма. Бул абдан мага кубаныч, үй-бүлөмө кубаныч, өзүмө, анан мен көрөрмандарыма бир жакшы жаңылык болот деп эсептейм. Чоң жеке концерттин биринчи бөлүм Манас камералык оркестр менен болот. 8 чыгарма болот. 7-8 чыгарма. Анан экинчи бөлүмү ушу мени коштогон профессионалдуу эстрадалык музыканттар менен ошо экинчи бөлүмдө ошол эле менен ырдалып аткан ырлар, ошо элдин кулагына сиңип калган ырларды, анан албетте бет ачарлар болот. Жаңырлар. Сюрприздер болот. Келип баары жанында болот. Анткени менимче азыркы ушу күндөрдө мен досторум, кесиптештерим айткандай 11 жыл окудук, билим алдык. Ошо билимди негизи ошо жакшы чыгармачылык, профессионалдуу чыгармачылыкка элдин астына чыгып көрсөтүшүбүз керек деген бир ой максат болуп атат да. Туптура. Анткени профессионалдуу музыкант болуп аткандан кийин ошо өнөрүңдү ошо элге көтөрүш керек. Туптурабы? Туура. Ошондуктан баары жанында болот. Кызыктуу болот. Эстрадный ансамбльда 15 киши, трубалары болот, бэк-вокалдары болот, 3 гитара, 2. Негизи концертке келип көрсөңөр, бул мен ойлойм абдан жакшы дем аласыңар. Дагы кимдер катышат сиздин концертке? Ошо эле Ырмайрамда үчөөбүз ырдатпайбыз. Актан Исабаев, Адил Чекилов. Биринчи бөлүмдө Заира Райымбекова деген опералык ырчы бар. Ошол биздин таланттуу кызыбыз менен Ак баран көз жашы деген Айтматов чыгармасы боюнча ошо экөөбүз ырдайбыз. Анан Дорога домой деген ошо экинчи бөлүмдө ыр болот. Орусча ал ыр менен 2003-жылы Ялта конкурсунда биринчи орун алгам. Ошол ырда ортосунда Баястан менен Бегиш ырып окушат кыргызча.
ошондой жаңылыктар болот. Дагы болот. Эми аны концертке келгенде көрүш керек да. Сыр боюнча болуп турсун азырынча. Аз болсо дагы. Анан билеттериңиз чыгып сатылуудабы? Каяктан алсак болот дегендей сиздин Эми рекламада өзүнүн жана WhatsApp номерлери ошолорго чалып көрсөңөр да, дароо эле жакшы орундарды алып отуруп өзүңөргө жаккан орундар. Концерт бир гана күн болот. Бир күнү болот. Анан буюрса 10 ноябрда. Анан буюрса алдын ала 22 декабрда ошол эле 2 бөлүм, эстрадалык бөлүм жаңы жылга карата. Ошондо ошол эле автордукулар, мен ырдап жүргөндөрлөр. Анан ошо дүйнөлүк хиттер менен коштоп жаңы жылга карата бир манайды, ошо элибизди манайды ачабыз деген үмүтүбүз бар. Тартуулаган астында турабыз. Ийгиликтер болсун, жакшы. Анан келечекте жыл сайын жазында жана күзүндө концерттер берем. Мен ошого план коюп атам. Бул керек. Бул керек. Анткени ошо элибизде уксап калды. Жакшырга, жакшы оюнга мындай жандуу музыканттар менен ошолорду көрүп, мен да бир концертке барып элдин сусаганын көрдүм да. Ошону жактайт экен, ошону колдойт экен. Ошол убакыт келди деп ойлойм, эсептейм. Биз ишенебиз, сиздин концертке аябагандай көрөрман көрүүчүлөрүңүз баягы топтолуп, аябай көп кишилер келет деп Оозуңузга май. Ишенебиз. Ансыгандай эмне дегенде сиздин ырларыңыз аябагандай өзүнүн бир жакшы бир ордулар менен ырдалган ырларыңыз баардыгы тең жакшы, мазмундуу, терең. Анан биз окуп жүргөндө бир ырыңыз эсиме келди. Гүлбаржан деген ырыңыз катуу чыккан. Эсиңиздеби? Гүлбаржан. Аны биз мектепте окуп жүргөндө угуп, Гүлбаржанды коюп, ырдап бийлеп, радиодон ошол гана ырдын жаңырганын угуп калганбыз. Буюрса, ошо 22 декабрда ырдайм ошону. Ошол ырды. Анткени бул 10 ноябрда боло турган концертте бул абдан ырлардын баарын кошсоң узалып кетет экен. Ошондо хиттерди, анан жанагы бет ачарларды ырдайбыз. Бирок менимче ал ырды да унутуп калыптырмын да. Ал ыр бар да, Аябай сонун жазылган жакшы ыр. Ошол ырды 22 декабрда буюрса, ошо жаңы жылга карата ырдайм. Сөз берем. Макул, жакшы экен. Мына урматтуу телебөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана дагы даңк орденинин ээси Ырыскелди Осмонкулов мырза жакынкы күндөрү, тагыраак айтканда 10 ноябрда жеке концерт бермекчи. Спорт ордосунда болот экен. Келиңиздер, анда эмесе азыртадан чамдаңыздар, даярданып, жакшы бир орундардан билет алып кирсеңиздер болот. Ырыскелди мырза, дагы болсо чыгармачылыкка кайрылсак, деги эле сиз ошо шоу дүйнөсүндө жүргөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду? 30 жыл болуптур. 30 жыл болуптур. Анткени ошол эле тегтеги 80 жылдары аягынан баштап, ага чейин да бир мындай Аракет деген ансамбль болчу. Биздин ошол эле жетекчисибиз азыр да бар, агайыбыз, мугалимибиз Сарлыков, Рафаэль Сарлыков Тагабекович агайыбыздын алдында окуп, билим алып, эстрада чөйрөсүндө. Анан ошол эле инсан тобунда ырдап калдым. Ошо инсан тобунан баштап азырга чейин ошо 30 жыл өттүр. 30 жыл баталап өтүп кеткен. Бирок сиз ошол эле бойдосузго. Башында кандай көрсөк ошол эле. Музыка бул негизи жакшы музыка. Терең мазмундуу жана айтып кетпедик бу. Бул адамга дары болот экен. Ошону унутпайлы. Ошону менен жашайсыз. Анткени ошо жакшы музыка, жакшы аткарылган музыка, ойнолгон музыка адамга жан дүйнөсүнө өтө биринчи дарыларын бошогот. Таасир берет, Албетте. Мен ошого ишенем. Эми анан негизи ар бир адам искусство чөйрөсүндө жүрүш керек, билиш керек, ырдаш керек. Ар бир адамдын ичинде жүрөгүндө ыр бар да. Ошол ырды дайыма эртең туруп ырдаса, эч качан оору жукпайт. Ошо сиздей жаш бойдон, баягы эле биз көрүп жүргөн бойдон жүрө берет. 5 атанын баласымын, анан 7 неберенин чоң атасымын. Буйурсун. Эми баймын, элесе баймын. Бактылуусуз. Эми ошол эле алдыга дем берет экен да. Ойлондурат, анан чыгармачылыкка абдан чоң бир түрткү, чоң бир руханий байлык. Бул сен жашооң, сен жанында жүргөн адамдар, сен сезип турган бул эмне болуп аткан. Эми
турмуш ар кандай, эл ар кандай, бирок менимче ушул концерттин биринчи максат келген эл угуп дарылансын, оорубасын. Ошонун дем албетте. Бул биринчи чыгармачылык адамдардын биринчи максаты ошол болуш керек, менимче. Анан баштансаң, өзү туптура. Сиздин ырлар деги эле бир башкача өзгөчө стилге ээ. Кандай кылып ырларды тандайсыз? Эмне себептен өзгөчө дегеним башка ырчылар аткарбаган ырларды сиз ырдайсыз. Биринен бирин ырдап, азыр ырчылар көп, а сиздикин эч ким. Мындай туптура, мен түшүндүм. Ырларды атайын тандалбайсың. Бул биз билбеген сезимдер менен келет экенде. Ошол ойлойсуңбу? Студентим келип, Скалдага ушул ырды ойлойсуңбу, абас чекебет менен ырдайт элем. Ошону даярдап алып койчу. Макул отургун деп даярдап атып, ал ырды билем, бирок гармониясын талдап атып, иштеп атып, менин студентим кечирип койсо, аны унутуп калыптырмын да. Ошо карасым жок эч ким. Көрсө мен карап атып, мен ошо ырга кирип кеттим да. Анын акырында ойлойсуң чыгып калды. Анын аранжировкасын жасаган белгилүү жанагы Аура тобунун көркөм жетекчиси, өтө кыйын музыкант, ошол бир мектепте окуган бир жаш уулу менен Талай Бейшеевдин кол менен жазылган аранжировка. Көрбөйсүңбү? Элдин колуна ошол эле көп эле жанагы көрүүчүлөр, жанагы угармандар Рыскелди ушул ырдаганда көргөндө, клибин көргөндө тети Фрунзе шаарына келет экенсиң. Ошол эле биздин жанагы Эркиндик бульварында жүргөндөй эң алгачкы сүйүүңдү эстейт экенсиң, ата энеңди эстейт экенсиң, бала чаңды эстейт экенсиң. Көрүшсө ыр ошол убак алып барат экен да. Жетелеп барат. Аны дагы бир өзүнчө бир манера менен ырдаш керек. Өзүнчө бир чыныгы жүрөгү менен ошо менен жашап ырдасаң, адам ошону алат экен да, сезет экен да. Адам андан кача албайт, аны ошо ыр ошо менен тартылып аткан адамчы. Бул абдан кубанычтуу да, бул абдан сонун да. Мага абдан ошого дагы бир башка ырларга чыгармаш. Бул ырларды тандалбайсың. Ыр өзүлө келип калат экен да. Ошол эле сулууга. Ошол эле тиги Рыспайдын арманы, Абдикерим Ахмедов деген ошо Рыспайдын шакирти. Ал ырды угуп, дароо эле бир күндө эмес, 3-4 жылдан кийин аны мага кирип атпай жүрөмүнчү, ошондон кийин ырдатпай. Көрсө ырлар бар, дароо эле келет экен жүрөгүмө, а ырлар созулма бир жүрүп аны. Жанагындай бир сөз бар го, ар бир ырдын, ар бир чыгарманын өзүнүн убактысы бар, өзүнүн күнү бар экен дегенчи. Ошо мен ошого түшүнөм. Кыргызымдын кыздары ошондой эле. Алатоонун кыздары. Алатоонун кыздары. Аны биз сиздин. Аны мен айтып атпайм Эркинге. Эркин ушул сен авторсуң деп атсам, Рыскелди, сен унутуп калыптырсың. КТРКнын тиги подвалында отурганда экөөбүз жазбадык беле деп атпайм. Көрсө ал ырды экөөбүз жазыптырбыз да. Ана Эркин тамашалап атасың жок десем. Тамашалап экөөбүз жазганбыз. Ал ыр экөөбүзгө таанык деп атпайм. Көрсө. Аны мен канча жыл өттүм, ал 90-жылдары. Тиги Эркинге да рахмат, мындай ушундай чындыкты болгондо айтып атат да. Эркин Эмерхановду билесиңер да, музыкант, аранжировщик, канча ырларды жаратып атат. Сиз да өзүңүз ырдап чогуу иштешип жүргөнүңүздү билебиз. Өтө бир өзгөчө бир кызык адам да. Жакшы адам. Ак көңүл дегендей. Туптура. Ичинде кири жок. Негизи эле чыгармачылыкта жүрүп анан эмнени таптыңыз дагы, эмнени жоготтум деп ойлойсуз? Ушул жылдары аралыгында. Эми биринчи бул эми ошо ата энеңди жоготкон эң оор да. Эң оор. Андан кийин ойлонуп баштайт экенсиң, кандай жашоо. Бирок адам, мен атам айткандай раматылык. Рыскелди балам, өлбөгөн адам баары көрсөтчү депчи. Ошо өлбөгөн адамды көрсөтчү дегенен баарыбыз өзүнүн адамдын программасы бар экен. Ошо программасы болсун деген нерсе да. Анан жашоодо эмне жашаш керек, колуңан келсе жардам бериш керек, колуңан келсе жакшы сөз сүйлөш керек. Жаман негатив болбош керек. Негатив болуп атса дагы бурулуп кетип калыш керек. Бурулуп кетип калыш керек.
туп-тура деп флаг тебе руки депчи. Көрсө негатив болбош керек экен да. Ошону ачыш керек. Ошол адамды Анткени негативди сен ошо түшүрүп тиги кишинин ошо сен негативин өзүңө тартып аласың. энергиясын. Туп-тура. Андай болуш мүмкүн эмес. Чыгармачылыкта мен жана айтып кетпедимби, чыгармачылык бул мага дем берет, жашоо. Ошо мен жашап жүрөм. Ошо менен небере балаларым көрүп, ошо жашап аткан көрүп ал дагы ого бетер ошону күчөтүп дегендей. Небере деп калдыңыз, канча уул канча кыз бар өзүңүздүн? 5 балам бар. 2 уул 3 кыз. Анан 7 небере. 3 эркек, 4 кыз. Эң кичүүсү жакында эле 2-3 ай болуп калды. Жаш чоңот экенсиз да. Баймын. Келинчегиңиз кайсы чөрүдө? Театр, Курчак театрында, мамлекеттик Курчак театрында иштейт. Актриса болуп. Анан ошо кайнатам Жолдошбек Эркинбаев ошо эле театрда 45 жылдан ашып калды иштеп жүрдү. Ошо. Көрсө Гузана, аты Гузана. Гузна Суранчиева экөө Абдыраев мектебинде окуп тур да. Эми 1-2 жыл, 3 жыл окуп анан башка окуу жайга кетип көрсө. Анан ошол менен дагы табыштык деп ойлоймунбу, ошо бир своя дегенде. Сыр болбосо канча жыл болду? Чоң жашап түтүн болуп атканыңыздарга. 10 жыл болуптур. 10 жыл болуптур. 10 жыл болуптур. Туура 10 жыл болду. Кызыбыз Айзана, уулум Айбар. Анан эң кичүү кызыбыз Мыскал. Мыскал Өмүркалдын апабыздын атынан койгон. Музыка чөйрөсүн окутуп атам. Мен көрөбүз эми ар бир адамга бир эркиндик бериш керек экен, анан бара-бара өзү тандап алат. Таланты болсо чыгып кетет дегендей. Анан дагы сиз ушул кийинүү жагына да өтсөк. Аябай мындай заманбап кийинип жүрөсүз. Ой, өзүмө жакты. Мурунку илгерки, мындан көп жыл мурункуларыңызда деле заманбап кийинип жүрөсүз да. Азыр эле эмес. Жок, мен стилиңиз. ойлобойм. Менимче бул өзүм жаккан кийимди кийем. Атайын бул кийиш керек, мындай болуш керек деген анда мен жокмун. Ошондуктан өзүмө жаккандай кийинем. Анан негизи эркин болуш керек го. Айм шоу бизнесте билесиз да, өзүнүн жанагындай өзүнүн жана стандарты бар. Бирок менимче азыркы 21-кылымда сага жаккан, өзүңө комфортный болгон, өзүңө ыңгайлуу бир нерселер, кийимдерди кийсе туура деп ойлойм. Эми өзүңө өтө өзүңүн стилиңе, өзүңүн жана жан дүйнөңө өзүң ар бир адамдын көз карашы бар да, ошондой болуш керек. Чачыңызды бир аз кыскартыптырсыз, узунураак эле. Жүдөп кеттим, кичине. Дагы жарашат экен сизге. Жүдөп кеттим, кичине. Бизде жайында өтө заман тердеп ысып жүдөйт экенсиз. Жакшы. Эми бара-бара чач алынмаппы. Шоу стилиңиз дагы өзүңүзгө туура келет экен, жакшы экен. Анан дагы сиз менен бир тойлор жөнүндө сүйлөшсөк. Кандай көз караштасыз? Азыр биздин чыгармачыл адамдарыбыздын баары эле көп, 90 десек жаңылышпайбыз го. Баары той менен иштеп калышты. Тойдо көп жүрүшөт, концерттерге чакырышса келбей калышат, тойдон кеткен. Сизди бирок көрбөйбүз. Тойго барам. Тандалма да. Өзүм тандайм. Анан той багып атпайбы артистти. Аны болгондо эле ачыш керек. Концерт эмес. Концерт бул чыгым көп кетет, анын кайтара албайсың. Той артистти багып атат. Аны баарыбыз билебиз. Анан жанагы нерсеге түшүнмөйм да. Тойго жарашыктуу ыр жазбайсың дегенчи. Менимче жакшы ыр тойго болобу, дагы башка жер болобу. Бардык жакка кете бериш керек. Бардык жакка жагыш керек. Атайын тойго жазылган ыр болбош керек менимче. Азыр сөзүңүзгө аралжы көбүнчө ырчылар тойский вариант деп коет экен, коммерческий варианттар деп жаздырып ырдап чыгып калган учуру. Бул жаман, менимче бул туура эмес, убактылуу, анан туура эмес көрүнүш. Ыр жазам десең, ошо ырдын жанагысында чайнап, аягына келтирип, чекит коюп жазасаң,
аны өзүн жасай албайсың, аны музыканттар, белгилүү музыканттар, өз профессионалдуу ошол жанагы чөйрөсүндө жүргөн, көп жыл жүргөн адам кайрылып мындай бир иштеш керек. Ошондо ыр өтө кенен, өтө жагымдуу кала турган ыр болот да. Менимче ушундай да. Аны атайын жазылган азыр ушундай уже, бирок менимче андай болушу мүмкүн эмес. Болбош керек да андайчы. Жакшы ыр бойдон калыш керек. Анан концерттерди алыш керек. Эми сиз айткандай ал убактылуу нерсе, алда өтүш керек да. Ушундай да жанагындай жолдо өтүш керек деп атам. Ушул нерселерди да көрүш керек, э? Көрүш керек. Бара-бара өзү ордуна келет, э? Бара-бара келет. Жаңы ырлар жазып жатасызбы өзүңүз концертке? Ошо концертте Татына деген жаңы ыр болот. Анан жанагы Досчан деген 2 декабрдын жаңы жылдардын ырдайбыз, көпүрчү болуп. Анан Арзыкан деген ырды ошо белгилүү биз жакшы элге сиңип кулагына сиңип калган ырларды эстрада варианттан чыгарып атам. Эми дагы сюрприздер көп болот. Ошону келип айткандай аны көрүш керек, угуш керек дегендей. Бир жакшы жогорку деңгээлде даярдап атабыз. Эми Кудайым күч берсе, күч кубат берсе, аны өткөрөбүз. Буюрса, биз дагы бир жолу андырып кеткибиз келет. Жалпы көрүп турган көрүүчүлөрдү мыкты деңгээлде өтүшүнө чын жүрөктөн аракет кылабыз. Ишенебиз сизге. Аракет кылабыз. Болсун. Ырыскелди мырза, дагы бир көйгөлүү бир жакшы маселелердин бири десек болот. Ошол чөйрөсүндө жаралып жүргөн. Негизи эле ырдын ушу тандалыш стилине кайра кайрылсак. Сиз айтып жатасыз, мен жүрөгүмдөн сүйүп, жан дүйнөм менен берилип, ырды тандабайм. Өзүмө туура келип, мен ошол ыр менен жашап, анан жаздырам деп жатасыз. Ал эми ырчылардын баары эле сиздей тандабай эле алып ырдай бербейт. Алар сөзсүз түрдө тандашат экен, стилин да тандашат экен. Сиз азыр эле айтып өткөндөй, тойго ылайыктуу болобу, же болбосо сахнага ылайыктуу тандашат экен да. Анан ушул биздин музыканттар жазып жатат. Жакшы ырлар бар, анан чыкпай калган ырлар бар да. Сиздин дагы ошол альбомуңузда эле чыкпай калган ырларыңыз барбы? Өзүңүздүн көңүлүңүзгө жакпай калган? Албетте бар. Туура эмес жаздырып калган. Ошол эски базар. Ошол Гүлбаржанды атпайсызбы? Мен Гүлбаржанды бир ошол 50-60% мындай менимче жазган. Аны могу жандуу музыканттар менен, музыканттар көп. Негизи бир ырды 2-3 адам жаза баш керек. Аны биринчиден ошол эле ансамбль менен ойнотуп, чайнап, өзүнүн жанагындай жытын чыгарып, ошондо гана аранжировка кылыш керек. Анткени ошонун стилин билип, ошо өзүн түшүнүп, ошорго, мындай кылыш керек экен, ошондой болот экен, бул мындай айтып калды, тигини айтып калды, ошонун баарын чогултуп, бир ойго келип, анан жаздырыш керек, менимче. Ошондо гана сиңет. Ырдын дагы образ, өзүңүздүн дагы ырдоо образыңыз чыгат. Туп-тура, ошондо болсо, анын үчүн музыканттар керек, анын үчүн сен жанында жүргөн ансамбль болуш керек. Сени колдогон, ошол эле орусча айтып коет го, единомышленники депчи. Единомышленники делают большой проект. Единомышленники делают изюминку, единомышленники делают качественный продукт деген бул жөнүн айтылган эмес да. Ошол эле Запад Америкада бир ырды 150-40 адам жасайт. Ошол эле тиги Майкл Джексон раматылык өзү айткандай канча 54-30 бирдеме аранжировка бир ырды бергенде, ошол канча адам жасайт, ошо баарына бирөөнү тандайт экен да. Сеники жарады депчи. Карабайсың, канча дем. Бирөөнү. Ана бирөөнү бирдеме чапкан аны ортосуна салып, ушинтип эле бир ыр жаралып калат. Канча адам иштейт. Ошондо гана адам ошону угат, ошондо гана өзүңгө да кызык да ырдагангачы. Ана бир-эки адам жазганда ал гарантия жок да, ал туура жазалды эми ыр болсо кириш керек да жүрөккө. Кириш керек, токтолуш керек да ошол жердечи. Менин оюм да. Кээ бирде бир жазганда укмуш болуп калат. Жанагы эле ойлойсуң, менимче Талай Бешеев жана ойлойсуң аранжировканы жасаган, мага
дароо эле жакты да. Жакты. Анткени профессионалдуу музыкант. Ал дагы ал ырды билет. Өзүн дагы менимче өзүнө келишип, өзүнө жаккан ырды жасап койду дегендей ой жаралат да. Бир замат даяр болду, ырдалып калды. Клипин чыгардым, абдан жакшы дос болду. Ал чыгармада сизге буйрган экен. Мына карабайсың. Аны ырдайм деген ой болгон эмес. Бир айткандай ырдабайсың деген кой, мен билбейм деп койгом да. Кайрабайсың, аны көрсөк мына карабайсың. Мына буйрган. Өмүрү озон чыгарма. Аны Бедирбек Кадыршаевдан майын чыгарган гитара менен кандай укмуш, билимдүү раматалык экөөбүз бар эле. Ушул эле концертке кайрыла кетсек, сиз деги эле билесизби? Билип бересизби биз барганда? Эми көрүүчүлөр бугул. Эми билебизби, кантип билебизби? Шаңдой. Негизи өзүмдүн бир направление бар, ошо направление менен аранжировканы жасап балдар менен. Андай жандуу болуп атканда тура албайсың да. Сизди ушу элибиз. Негизи жакшы билем мен. Негизи жакшы билем. Ошо бул эми ошол эле жана ырдан да. Жайыраак ырдаганда, билебей туруп ырдаганыңызды көбүрөөк көрөбүз да. Ошол себептен сизден сурап атам. Жай болсо да ырдайм. Билесиз, Жакшы экен, жакшы маек куруп бердиңиз. Ырыскелди мырза, биздин чакыруубузду туура кабыл алып, биздин эфирге келип бергениңиз үчүн жалпы жамааттын атынан терең ыраазычылык сизге. Анан дагы келиңиз, эркин микрофон бар. Көрмөң көрүүчүлөрүңүз турба. Саламыңыз, кайрылыңыз. Молодец. Эми дайыма эле атам, дайыма эле айтып жүрөм. Менин сүйүктүү көрөрмандар, биздин акылман аталар, асыл апалар, эжекелер, карындаштар, инилер, бөбөктөр. Негизи баарыңыздарга өмүр каалайм. Ден соолук каалайм. Анан жакшы музыка, ыр болобу, классика болобу, джаз болобу, фольклор болобу, ошолор жакшы музыкасын тандап уксаңар, ал дайыма позитивдүү бир ички жакшы бир дем берет да адамгачы. Ошондой күндөр көбүрөөк болсун, ошондой ырлар көбүрөөк чыга берсин, жарала берсин. Ошо анан буюрса концерт болот, келип угуп, ырдап билген ырларды бирге ырдап мага да абдан жакшы болот эле. Анткени бирибизге жакшынакай энергия берсек, ошо менен адам жашайт да, буюрса. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өз оозунан уктуңуздар, 10 ноябрда спорт сарайында, сарай деп коебузчу, спорт ордосунда Ырыскелди мырзабыздан жеке концерт болмокчу. Анда эмесе баардыгыңыздарды чакырабыз, колдоп, ошондой эле көңүл ачып, жакшы бир маңыздуу ырларды угуп кетсеңиздер болот. Бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жана даңк орденинин ээси Ырыскелди Осмонкулов мырзабыз болду. Сиздер менен коштошпойбуз, кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.